урматтуу кесиптештер. Бул мыйзамдын долбоору өзүңүздөргө барыңыздарга маалым болгондой октябрда караганбыз, анан кийин кайра кайтарып бир нече өзгөртүү түзөтүүлөрдү бердик. Мен могу мыйзамдардын бир 60%-ын мен жазып бердим окшойт да. Могу жерден карап көрө турган болсок, 20 барактан бердим да, могу жерде ветеринарды көзөмөл чөйрөсүнө ыйгарым укуктар боюнча, андан кийинкиси могу токой чарбасы боюнча да. Эмне үчүн дегенде токой чарбасы Конституция менен өзү бизде сакталат да, Конституциянын 16-беренесине көрсөтүлгөн. Эми бизде 10%га жетпеген токой бар. Алтын кен деп жана башкалар деп биз токойлордун баарын талкаламай болдук да. Ошол алтын кендерди өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барган жанагы фирмалар дейбизби, ошолор же рекультивация, же техникалык же рекультивация, же биологический рекультивация кылбастан келген да. Азыр эми мыйзамдан кабыл алуу боюнча мен ойлойм, ушундай жанагыларга чектөөлөр коюлат и жазасын дагы алышат. Андан сырткары аквакультура, балык уулоо, суу биология ресурстары коргоо боюнча жаныбарлар жана жаныбарлардын алынган азыктарды или ошол эле жанагы жерлерди иштин белгилүү бир түрүн кайра токтотуп алып келген боюнчачы бир нече мыйзам долбоорун шашпастан баары бир беркисине берип 20 барактан ашты да. Эми Кудай буюрса өтөт. Бирок менин суроом сизге Жаныбек Калканович башка жаатта да. Мен сизди могу 5-күнү да сүйлөштүм, 6-күнү дагы жанагы элдин кайрылуусу боюнчачы. Могу Алабукада өткөрмө пункт бар. Ошол жерде 10 миңге жакын баш мал жыйналып калды дейт да. Сиздер 31-ден баштап ошол жанагы экспорттоого чектөө коюпсуздар. Ошонун негизинде ошол жердеги өзүнүн ишмердүүлүгүн мамлекеттен каттоодон өткөн бүгүнкү күнгө чейин баш аягы менен 10 миллиондон ашык акча каражатын төлөшкөн экен. Булар официалдуу түрдө чыгарып жана кылган. Азыркы күндө чыгымдарга келип атабыз дейт. Андан сырткары 10 миң башка жакын мал бар дейт. Анын ичинде бодо мал, жылкы, андан кийин кой эчки дешип атат да. Ошол жердеги жанагы күнүнө 350 сомдон бир түп чөп алабыз дейт. Андан сырткары жана жем, отун бербесе мал тез эле азыр жанагы малды арыктап кетет деп. Андан сырткары жайайын десе флора менен фаунага талкалоо келет, жаратылышкачы. Монча 10 миң мал, мисалы Аксалабукада бул аябай эле көп да. Өздөрүнүн малдан сырткары. Ошону айтат элем. Эмне болгон, кандай чечимге келесиздер? Ушул боюнчачы кыска айтып берсеңиз. Ташпач азыр эле ветеринардык кызматтын директору да айтып кетти. 10 күнгө чейин биз эскерткенбиз бардык ошол ким ишкерлердин бардыгына. Анан азыркы учурда мындай аяктоо режимине келип калды. Бул жерде адистер отурат. Дагы бир сыйра сиз менен сүйлөшүп, биздин тиги Улукбек Сыргаболотович айтып койсун, ошол как эме катары, ошо ветеринардын служба кызматтын директору катары. Рахмат. Алишер Ташбаевич, бул сиз берген суроо боюнча өткөндө Алабука районунун ишкерлери да кайрылышкан, Алабука Аксы районунун ишкерлери кайрылышкан. Жана жогоруда сизге дагы кыскача маалымат бердим. Бүгүн азыркы учурда биз жанагы ошо экспорттун порядок жана нормативдик базасына оңдоп түзөө киргизилип аягына чыгып калды. Алишер Ташбаевич, мынакей азыр бүгүн понедельник бизде отурум болот өзүбүздө. Ошону менен биргеликте жакынкы күндөрдүн ичинде экспорт чыгарганга уруксат алгандардын сертификациялоосун улантууга уруксат беребиз. Жаныбек Калканович, могу жерде кайрылууда жазышып атат да, Алабука районунда Байтала баймак өткөрүү пункту 25-31 январь күндөн тартып бизге алдын ала эскертүүсүз дейт. Жабылгандыгына байланыштуу ишкерлердин шериктештери менен болгон келишимдик негиздер боюнча карантинде турган мал жандыктарды күнүмдүк той чыгымдары күндөн күнгө ашууда. Бир баш малга 300 сомдон, бир баш койго 50 сомдон, бир баш жылкыга 400 сомдон чыгымдар айланып келүүдө деп атат. Буга чейин биз баардык налогторун төлөгөнбүз, башкаламыз деп могу жерде аябай кайрылууларын жазышып атат да. Ошон үчүн мен сиздерге сунуштайт элем. Жаныбек Калканович, могу Улукбек Сыргаболотович менен могу отурумдан кийин келсеңиздер, сүйлөшөйлү, анан кийин бир жактама чечиш керек, же ары же бери кылыш керек да. Рахмат көңүл бурам.